Менин президентим, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, силердин да президентиңер бут тосуп, ар бир сөзүнө асылып, ар бир кадамынан кыйкым издебей, кечээ бүгүнкүдөй ызы-чуу чыгарбай, сабырдуу болууга чакырам. Менин президентим силерге оюнчук эмес, кет десең кетип, кел десең келе бергидей. Ансыз деле октябрдан бери эсин угудардыңар, тытып бүттүңөр. Садыр Жапаров бизге эмес, Садыр Жапаровго муктажбыз азыр. Эрден оодарып таштап кимди президент шайлагыңар келип турат. Баары сатылган. Кыргызым деп бир гана кыргыз үчүн турган Садыр Жапаров. Калганынын баары чет өлкөлүктөрдүн куурчагы, деп бөлүшөт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Шамурза Бөрүкулов: Мен 1 саат мурда Улукбек Мариповду Сапар Исаковго салыштырып пост чыгардым эле, бирок ал посту удалить этип жазган сөздөрүмдөн кайттым. Анткениме 2 себеп бар. Биринчиси, Мариповдун жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан берүүнү толук көрүп чыгып, чындыгында бул жигиттин күчтүү, өтө сабаттуу, жаш болсо да саясатта такшалып калганына көзүм жетти. Илгери Абылгазиев Бороновдордун дал ушул кызматка дайындала турган болгондо парламентте депутаттардын сыноосунан өткөндөгү акыбалын элестетип, азыркы Марипов менен салыштырдым. Абылгазиев Бороновдор саясатта жоор болушуп, баскан издери такырайып чөпсүз калган эски кашкырлар болсо да, суроолорго Мариповдой жооп бере алышкан эмес. Анын үстүнө баягы эле кошоматчы депутаттар Абылгазиев менен Бороновду бул жигиттей кылып талап салышкан да эмес. Так айтканда мынчалык көп суроолорду беришкен эмес. Ал эми Марипов болсо бардык суроолорго жооп таап, өзүн ыңгайсыз акыбалга калтырбай кыйын абалдан чыгып кеткени мени да таң калтырды. Демек бул жигит эсептөө палатасында жөн эле олтурган эмес, бирөөлөрдүн артына жашынып, суроолорду болбоду дегенде эле акыркы 10 жыл ичинде өлкө ичинде болуп жаткан бардык иштер ар кандай тармактар тууралуу болуп жатты. Марипов болсо баарынан кабары бар экен. Мындай билимдүү жигиттерибизди жаман деп чанып отурсак, бизде Кудай да кечирбейт. Экинчиден, соц тармактарда Мариповдун үй-бүлөсүн кошуп ар жактама каралап жаткандар булар Садыр Жапаровго каршы болгон атаандаштарынын ич күйдүүлүк көрө албастыгы жана баягы эле трайбалисттердин өзүбүздөн болсун же болбосо түштүктөн премьер болгончо Новиков болсун деген эле аракеттери. Премьердик кызмат эл аралап, эл менен кары-картаң, чоң-кичине менен сүйлөшүп, арыз муңун уга турган адам. Кыргызча билбеген Новиковду өз ордуна коюшсун, ал кызматсыз калбайт. Бүгүн 5-10 адамды өзү менен көчөгө алып чыгып бакырып жаткан баягы эле бакырчак бакайдын да түпкү максаты трайбализм экени сөздөрүнөн сезилип турат. Ал айтып жатат: өлкөнү ушул акыбалга алып келип коюп, Соке эмне үчүн качып кетти деп. Акыйкат сүйлөш керек. Мен Жээнбековду жакшы президент деп эч качан мактабайм. Бирок өлкөнү ушул абалга алып келген жок да. Атамбаев баш болгон, убактылуу өкмөттөш болуп, ошолор айтышкан. Орууну жашырсаң өлүм ашкере болот дегенде эмнени жашырайын? Мариповго каршы болушкандарды деле дал ошол трайбалисттик бөлүнүү себептен экени сөздүн маанисине жетпеген акмакка деле билинип турат. Эгер премьерликке Марипов эмес, Келдибеков, Мырзахматов, Матраимовдордон бири келсе деле дал ушул көрүнүш болмок. Эгер эле акыйкат болсун десек, анда премьер түштүктөн болуусу бул закон ченемдүү көрүнүш. Так что Мариповдой билимдүү, күчтүү жаш кадрды колдойбуз. Мариповду чанышып дагы бир Сурабалдиева, Жапыкеев, Мамыткановдорго окшогон көр соктону таап чыгышат. Анда эле бул трайбалисттердин 4 тарабы Гүлистан болуп, көчөгө чыкпай жыргап жатып калышат. Хан сарайда кожоюндарын колдогондой болушуп. Мариповду колдосок, келечекте адашпайбыз, урматтуу окурман, деп жазат Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына. Президент Садыр Жапаров ар бир министрликтин жана баарыбыздын ишибизге коомчулук тыкыр көз салып, бизден натыйжалуу ишти талап кылып турат. Ар бир министрликтин жана баарыбыздын ишибизге коомчулук тыкыр көз салып, бизден натыйжалуу ишти талап кылып турат, деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Төмөндө мамлекет башчынын сөзү. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, өкмөттүн жаңы курамынын жогорку кеңеш тарабынан көпчүлүк добуш менен шайланып, колдоо табышына жалпыбыз күбө болуп олтурабыз. Былтыркы жыл оор болду. Мына ушундай жагдайда өткөн жылдын октябрь айындагы окуялардан бери өлкөдөгү жалпы абалды турукташтырууда мыйзам талаасына кирүүсүндө жогорку кеңеш өтө позитивдүү роль ойногондугун баса белгилегим келип турат. Себеби силер менен бир эмес 3 жолу колдоп бердиңер. Бул мен үчүн, мен сиздерге чын дилден ыраазымын. Силердин бүгүнкү өкмөттүн курамына колдоо көрсөткөнүңөрдү коомчулук өлкөдөгү жаңылануу
жана реформа саясатына колдоо көрсөтүү деп түшүнүшүн каалар элем. Силердин колдооңор коомдогу ынтымакты чыңдоого болгон зор салым мамлекетибиздин келечеги үчүн чогуу аракеттенүүнүн үлгүсү деп билем. Анткени Кыргыз өкмөтүнүн бул жолку курамынын шайланган мезгили өлкөбүздүн мындан аркы өнүгүү жолу чындап сынакка түшкөн учур менен коштолууда. Ачык эле моюнга алуу керек, бизди оор сыноолор күтүүдө. Мен буга чейин бир нече ирет кайталап айтканымдай, биздин алдыбызда экономиканы турукташтыруунун, коронавирус пандемиясынын кесепеттеринин жоюунун, башкача айтканда антикризистик чукул чараларды көрүүнүн кечиктирилгис милдеттери турат. Ошол эле учурда биз экономиканы стабилдүү өнүктүрүүнүн программасын тез арада иштеп чыгып, өнүгүп өсүштүн оң көрсөткүчтөрүн камсыздоонун пайдубалын эмиден түптөшүбүз зарыл. Биз баштаган реформалардын бир багыты башкарууну оптималдаштыруу, башкача айтканда эбегейсиз деңгээлге өсүп жеткен мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу, кадр саясатын жаңыча жүргүзүү, анын натыйжасында чечимдерди маал катпай кабыл алуу, иш кагаздардын чуркатуунун тартибин тездетүү. Биз үчүн азыр ар бир илмем кымбат. Башкарууну оптималдаштыруу демекчи. Энергетика тармагындагы бир эле мисалды келтире кетейин. Эксперттер менен вертикалдык интеллигенция моделин иштеп чыгып, аны ишке ашырууну көздөп жатабыз. Сунушталып жаткан моделдин экономикалык эффектиси 2 миллиард сомду түздү. Биз бул сыяктуу экономикалык жогорку эффект берген каражаттарды үнөмдөп сарамжал колдонууга жол ачкан реформаларды ар бир тармакта, ар бир министрликте жүзөгө ашырабыз. Ошондуктан Кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрүнөн өлкөм үчүн ар бир илмем кымбат. Андыктан Кыргыз мамлекетинин жарандарынын жакшы жашоосу үчүн каражанды карчуруп, таза иштөө милдетим деген ураанды жетекчиликке алып иштөөнү талап кыламын. Буйруса өкмөттүн курамына жигердүү, тажрыйбалуу, чалыгып чарчуу эмне экенин билбей турган команда топтолду деп эсептеймин. Ал эми сөзүмдүн соңунда өкмөттүн мүчөлөрүнө чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн эстерине сала кетейин. Ар бир министрликтин жана баарыбыздын ишибизге коомчулук тыкыр көз салып, бизден натыйжалуу ишти талап кылып турат. Ошондуктан ар бир министр реформа жүргүзүүдө бир топтун же жеке кызыкчылыктын сазына батып кетпестен, мамлекеттин гана кызыкчылыгын көздөө менен ишке ашыраарыңарды суранамын. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Жапыкеевке убакыт жана кызмат берилди. Ошону туура пайдаланып, Жумалиевке коюп жаткан күнөөлөрдү далилдеш керек болчу. Колунда материал бар болсо ачык алып чыгып, эми сот кое берип салыптыр деп аларга шылтап олтурат. Сот деле бир илинчек таба албаган үчүн кое берди да. Демек Жапыкеев буга чейин болбогон сөздү таратып, эл дүрбөтүү оюнун кылган. Атың чыкпаса жер өрттө дегендей. Атын чыгарып алып жогорку кызматка барды. Бирок тиз эфирде сүйлөгөнүнүн бирин кыла алган жок. Мен болсом минтмекмин, антмекмин деп айкырып жатчу эмес беле. Финполго барганы 4 ай дымы чыкпай калды го тескерисинче. Качан ордун жоготуп коюу коркунучу болгондо элди эфирде эстеп кайрылуу жасай калып, баягы шоусун уюштуруп баштады. Бирок эл ага азыр ишенбеш керек. Эл сүйлөгөн башка, иштеген башка экенин айырмалаш керек, деп бөлүшөт Тахмина Аттокурова өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Сыймык Жапыкеев ушул жумада кармалышы мүмкүн. Кыргыз темир жолунан 250 миллиард доллар талап кылгандыгы үчүн кармалган жарандык активист Мелис Аспеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын каржы полициясынын башчысы Сыймык Жапыкеевке каршы көрсөтмө берди. Бул тууралуу Таразда интернет басылмасы өз булактарына шилтеме берүү менен жазып чыкты. Каржы полициясынын башчысы ушул жумада камакка алынышы мүмкүн экендиги белгиленди. Сайттын маалыматы боюнча Аспеков тергөө учурунда ошол 250 миң долларды Жапыкеевке берилген деп айтты. Эске салсак, 9 январда жарандык активист Мелис Аспеков жана ишкер Улан Жураев 2021 жылдын 9 мартына чейин Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын жетекчилигинен 250 миң доллар талап кылгандыгы үчүн УКМКнын СИЗОсунда камакка алынган. Булак аргумент чекип кейжи. Бакыт Бакетаев, саясий серепчи. Катачылык кетти. Улукбек Мариповдун саясий тажрыйбасы жок. Өкмөттүн курамы кандай болбосун баары президент Сыдыр Жапаровго көз каранды. Бул тууралуу кабарларга саясий серепчи Бакыт Бакетаев билдирди.
Ал эксперттер арасында премьер-министр кызматына Камчыбек Ташиевдин келери күтүлүп жатканын белгиледи. Премьер-министр саясатта такшалган адам болушу керек. Биз Камчыбек Ташиевди бул кызматка дайындалып, Жапаровдун бутуна бут, канатына канат болот деп ойлоп жүргөнбүз. Катачылык кетти. Улукбек Мариповдун саясий тажрыйбасы жок. Жантөре Сатыбалдиев, Өмүрбек Бабановдор убагында жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшкөн, дейт Бакетаев. Саясий серепчи Эльвира Сурабалдиева, Максат Мамутканов жана Тилек Токтогазиев өз кызматында калышы керек болчу деген ойдо. Революцияга катышкандардын саясий жоопкерчилиги бар. Алардын кызматында калтырыш керек болчу. Эми үмүт жалгыз президентте, деди Бакыт Бакетаев. Булак кабарлар Чекит.орг. Жээнчороев, президенттердин башын жуткан кошоматчыларды люстрациялаш керек. Иллюстрацияны эң биринчи өкмөт менен президенттердин башын жуткан кошоматчылардан башташ керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев билдирди. Парламенттин жыйынында эл өкүлү Калдарбек Баймуратовдун сунушу менен өкмөттүн жаңы курамына суроо берүүгө чек коюлган. Бул кээ бир депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Жээнчороев Баймуратовдун сунушун өкмөткө кошомат катары кабыл алып, кошоматчыларды люстрация кылгандан кийин гана коом тазалана турганын айтты. Өкмөттүн курамын кароо үчүн парламенттин жыйыны 3 февралда саат 10:20 башталып, түштөн кийин саат 16:45 жыйынтыкталды. Бул аралыкта сунушталган министрлер кабинетине 50-гө жакын депутат суроо берүүгө жетишти. Булак Спутник Чекит KG.